Марва тартуулайт. Жашылча жемиштердин пайдасы. Нуса, Рара, тамакка келгиле, баары даяр. Баратам, апа. Эми тамактаналы, түштөн эле. Тамакты баштайлы. Ооз тиерде бисмиллахты айтканды унутпагыла. Албетте, апа. Бисмиллахиррахманиррахим. Жашылчаларды калтырбай, баарын аягына чейин жегиле. Мен азыр келем. Өтө таамдуу экен. Байке. Табактарыбыз менен алмашалыбы? Токтун бутун бересиңби? Мен сизге шпинатты берем. Сиз мага табактагы этиңизди бересиз. Кыялданбай эле кой, бербейм. Анта, ден соолукта болгуң келсе, шпинатты же. Кандай ойлоруң бар, Рара? Мен гарнирден шпинатты көбүрөөк болсун дегем. Чын эле көбүрөөк шпинат болсун дедиң беле? Азыр эле сен мага эме. Чын айтып жатам. Шпинат түрдүү витаминдерге бай, пайдасы көп. Альхамдулилла. Сен ушунчалык сүйөт экенсиң. Кана, эмесе шпинатты жакшы көрөрүңчү. Жегениңди көрөйүнчү. Кандай таамдуу бекен? Ой, кандай таамдуу. Тамашалап жатасыңбы? Шпинат сага абдан жактыбы? Мага дагы шпинат салып бериңизчи. Ооба, жаңы жашылчаларды көп жеш керек. Шпинат бизге канчалык пайда алып келерин билесиңерби? Шпинат биздин организмди күчтүү жана бекем кылат, туурабы? Туура балам. Куранда дагы жашылча жемиштерди көп жеш керектигин тууралуу көп эскертилген. Анткени алар өтө пайдалуу. Мисалы, Аль-Анам сүрөсүнүн 99-аятында кайсы жемиштер айтылганы эсиңдеби балам? Жемиштердин баардык түрү. Курма, жүзүм, анар. Азаматсың балам. Шпинаттагы витаминдер силердин денеңерге жана мээңерге өтө пайдалуу. Баса, силер курсагымда кезиңерде шпинатты аябай көп жегем. Вау! Мен ушундай акылдуу кыз турбаймынбы? Апа, күнүгө түрдүү витаминдерге бай жашылча жемиштерден тамак даярдап берип туруңуз, Албетте, күн кызым. Сага азыр эле жашылчалар жакпай жатпады беле? Же дагы эле сендеги шпинатты мендеги этке алмаштыргың келип жатабы? Жок, азыр алмашканды каалабай калдым. Сиздин табагыңызда эт жок. Кандайча, кана, кантип? Чын эле тооктун буту жокко? Каякта, кайда жатты? Анта, мен тамактын артында жейин дегем да. Анта. Аллах уруксаат берген азык менен тамактануу дагы ибадат.